Kırgız Respublikasının prezidenti Jeenbekov Sooronbay Sharipovich. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда ант берүүлөрү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси министр Асымбеков Шамилбек Уметовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Асымбеков Шамилбек Уметович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчисинин министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана билдирип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартууга даярмын. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министри Жаманкулов Марат Тургунбаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Жаманкулов Марат Тургунбаевич, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элиме кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Осмонбетов Эмиль Кубатовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Осмонбетов Эмиль Кубатович, Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешин жана Кыргыз Республикасы президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ылайык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алдык. Эми ушул жерде, ушул жыйында отургандын баардыгыбыз тең элдин өзгөчө көзөмөлүндө, элдин сыноосунда ар дайым турган адамдарбыз. Ар бирибиздин ар бир кадамыбыз, жасаган ишибиз элдин элегинен өтөт. Элдин сыноосунан өтөт. Мына айрыкча акыркы мезгилде коомчулукта аткаруу бийлигиндеги иштеп аткан кээ бир адамдар боюнча, алардын жүрүм туруму боюнча, кылган иштери боюнча абдан көп сыноолор айтылып атат, талкуулар жүрүп атат. Мына ушундай нерселер болбош керек. Ушу биздин ушул жерде отургандардын басканын, жүргөнүн, жүрүм турумун көрүп туруп, эл, жалпы үч бийликтин бутагына жана бизге ой калыптанат. Ошону менен ар бирибиздин аракетибиз менен мамлекеттик бийликке элдин ишеничи келет. Ошон үчүн мына берген антты терең түшүнүп, берген анттын жоопкерчилигин түшүнүп, бул ант ыйык деп, бул антты катуу кармагыла. Антты кармабаган
антын катуу tutпаган мына Кыргыз Республиканын тарыхында адамдардын тагдыры кандай болгон, эмне болгонун мына жакшы билесиңер. Эмне болуп атканын жакшы билесиңер. Ошон үчүн илгертен бери, эжеден бери биздин элибиз, кыргыз элибиз антты ыйык кармап, анын маңызын, анын жоопкерчилигин терең түшүнүп келген. Ошон үчүн антка терең маани берип, антка терең түшүнүп, анын жоопкерчилигин сезип, ушул трибунада турган антыңарды унутпай, ар дайым эртеме иш келгенде, кечинде кетип атканда, Кудайды эстегенде антыңарды эстеп жүргүлө. Андан эми бүгүн жалпы өкмөткө ишине ийгилик каалайм. Жаңы ант берген өкмөт мүчөлөрүнө иштерине ийгилик каалайм. Антыңарды унутпай, таза эл үчүн, мамлекет үчүн жакшылап иштеп бергиле. Иштеп бергиле, ийгилик болсун. Урматтуу депутаттар, сизге рахмат чоң. Бүгүн убакыт бөлүп, ушу депутаттар өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алып бергениңиздерге. Жалпы жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Чоң рахмат.